Бүгін Борыкердик үй интернатында чоң майрам. Мындагы карыялардын жүзүнө жылмайуу келип, кубанычтарында чек жок. Анткени алар күткөн 1-октябрь карылар күнү келип, дасторкон толо тамактар, шириндиктер коюлуп, маданият өкүлдөрү тарабынан концерттик программалар тартууланды. Карылар күнүн шаардык бийлик унутта калтырбады. Ош шаарынын вице-мэри Эмиль Шадыханов жана тиешелүү жетекчилер барып, жылуу сөздөрүн айтып, жергиликтүү бийликтин атынан белектерди тапшырышты. Алар калктын дээрлик 8%-ын түзүп берет. Борыкердик үй интернатында жалпы 30га жакын кары картаңдар жашап жатат. Мындагылардын баары багар көрөрү жок, жашоо шарты начар, кароого муктаж болгон аталар апалар. Алардын катарында 86 жаштагы Какея Жукулова да бар. Ал өмүр бою мамлекеттик кызматта иштеп, жумуштеп турмушка чыкпай балалуу болгон эмес. Какея апа башка туугандарына оорчулугун тийгизгиси келбей, Борыкердик үй интернатына келүүнү туура көргөн. Эми кандай келдиң деп сураган турасыңар. Кандай келгендин бир причинасы, бир проблемасы болбосо адам берге келбейт. Вынужден болгондо, эме болгондо келинет. Менде ошондой бир нерсе болуп калды. Ачык сөзү өзүм балдарым болбоду. Анан башкаларга өлүм эмем арткым келбеди. Мына ошол жерди туура көрдүм. Ошол жерде ушундай жакшы жер бар экен дегенде издеп жүрүп келип, жер мына довольнмын, бардыгы жакшынакай, слоя 5, бардык нерсе бар, жок нерсе жок бу жерде. Директорубуз эмне десе кам көрүп турат. Тиги кызматкерлер багып турат. Согул жакшыбы? Жергиликтүү бийлик өкүлдөрү шаардагы жашы 100 жаштан жогору карыялардын үйүнө да баш багышты. Аларга азык-түлүк берилип, акчалай да жардам көрсөтүлдү. Тасырова Турдукан эне 1920-жылы туулган. 9 баладан 30 небере, 90дон ашуун чебере жана кыбыра көргөн. Учурда бактылуу карылыктын доорун сүрүп жаткан учуру. 9 баладан таркаган 200дөн ашып калды. Канчага чыгып калдыңыз эне? Канча жашка чыктыңыз? Азырмы? 100дөн ашып калдым. Пахтачы бачылам 20 сотник. 30 сотник. Будай өрөтеле мадырдан. Ошо мен теңден калган жок. Чебере канча чебере? Чебере 90. Бир кылым жашаган эне бүгүнкү күнгө чейин балдарына кеп кеңешин айтып, баш көз болуп отурат. Өкүнүчтүүсү 2 баласы каза болуп калган. Балдардын эң улуусу да 70 жашка чыгып, аларда небере чебере көрүп калган. Кудайга шүгүр эми, азыр жакшы. Эң кичине укам врач болуп иштейт. Ошол кармап, дары-дарык берип не болуп атат. Эшигерке Кудайга шүгүр айтып чыгып, ояк байка басып, биздин иш кылып атканыбызды келип контроль кылып, эмне кылып атасыңар, мээриңер мындагы кыла деген сөздөрүн, насааттарын берет. Кудайга шүгүр, рахмат келгениңерге. Бардыгыбызга, силерге дагы шопам жашын берсин. Айып апа, жакшысызбы? Ошто жалпы 15 миңден ашуун карыялар бар. Алардын 3-өө 100 жаштан жогору болсо, 114 карыя 90 жаштагылар. Ошондой эле багар көрөрү жок жалгыз бой 126 карыя бар. Аларга Ош шаардык эмгек жана социалдык өнүктүрүү башкармалыгы тарабынан атайын социалдык кызматкерлер бекитилген. Кызматкерлер белгиленген график боюнча үйлөрүнө барып, күнүмдүк тиричилик жумуштарды аткарып, ден соолугуна кам көрүп турушат. Жаққан оқашымды берет. Жақсы. Не дейм десем, ошоны кырып беришет. Рахмат, келиндериме рахмат. Негизи 1-октябрь карыялар күнү деп белгиленгенден негизги басым ушул күнү белгиленип келет. Бирок бул күнгө эле мындай такалбай, башка күндөрү деле карыяларга көңүл бурулуп, азыр ошол жашы улгайган жана ден соолук мүмкүнчүлүгү чектелген жарандар үчүн атайын ошол реабилитациялык борборду ачуу сунушу берилген. Ошол маселе каралып атат. Ошол ачылып калса, ошол биздин карыялар, ден соолук мүмкүнчүлүгү чектелген жарандар ошол жерде реабилитациялык борбордо тарбияланып, сиз айткандай ден соолугун чыңдап иш аракеттер жүргүзсө болот. Ошол маселе жакында аркылуу чечилет. Учурда карыялар үчүн сазык тумоого каршы ошондой эле жугуштуу оорулардын алдын алуу үчүн акысыз эмдөө да жүргүзүлүп жатат. Эскерте кетсек, 1-октябрь күнү эл аралык карыялар күнү деп 1990-жылы Бириккен Уттар уюмунун баш катчылыгы расмий майрамдын катарына киргизген. Фируза Ашымбаева, Айбек Үсөнұлы, Ынтымақ.